Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух туғандар, маңдайсыздар. Жер титірі ойынша бір-екі сөз айтайын дедім. Иншалла пайдасын берсін. Түркияда, Сирияда жер титіреді, көрдіңіздер. Соцсеттің бардығы сол жер титірі ойынша көрсетіп отады. Қайғыру менен қабыл алып отабыз. Бұл жақта Россияда жүріп, білеміз да нече жер титіреген қандай болғанын көргенбіз. Алайда біз официант болып іштегенбіз. Ал жақта іштеп жүргенде той бүтөйін деп қалған да. Ресторанның ішінде сүлк кеткен да бірше. Подносты көтеріп кетіп жатқам, есімде бар. Bir қимылдағанда мындай ылдыйрақ бола қаласың ғой, сондай болғанда. Свет сразу өшкен. Елдер ызычы болып кетішкен сразу. Свет күйген емес. Ошол жылдары қайсы жылдар екен, 2019 бекен, білсеңіздер келе Қырғызстанда көп жер титірі болған да. Мындай баллы өте чоң емес, бирок тез-тезден болып тұрған. Ошол жылдары. Анда біз 11 класста болып оқыса кірегілі. Жоқ, адашпын, 2016 жылдар екен, 2019 емес екен, адаштым. Анан жер титірегенде шундай сүлк етті. Ичиңден бір башкача сезім болот экен да. Корку сезими, баягы люстра болсо бир кыймылдаган ошол жак көргөндө свет өчтү да. Элдин баары ызы чоп, көчөгө чыгып, эшикке чыктык. Карасак, бирок фонарикти жандырып алып айтып атышат да. Эшиктеги официант баягы кесиптештер айтып атат. 2 жаш ошол жерде эң алдыда турат эмеспи? Алар чыгышпаптыр да. Алар ошол бири-бирин кармап, эгер кетсек чогуу кетебиз деп ошол жерде жылышпай отурушуптур да. Биз чыгып кетип атсак дейт, ызычы болуп чыгып кетип атсак дейт, алар отурушат дейт да. Көрүп калышыптыр. Ошол анан ага чейин көп мындай жер титирегенде немелер сезет экен да, жаныбарларчы ызы чууга түшө баштайт экен да. Болоруңга чейин. Ошол жаныбарлар эле канча болот, анан адам акыл эси бар адам өтө эле коркунучтуу нерсе да болчу. Тем более баягы Түркияда көптөгөн үйлөр бузулуптур да. Анын ичинде отуруш чоң кабаттуу үйлөр бузулуп түшүп атат да. Ичинде канчалган адамдар. Я Аллахым, Аллахым өзүн өтүп кеткендердин баарын өзүнүн ырайыма, мээримине алсын. Иншалла. Ала турган кандай үлгү мусулман бир туугандар. Кыргызстанда да ал нерсе болуп калчу эле нерсе да. Ал не только Кыргызстанда, Россияда деле болуп калат андай нерсечи. Айтайын деген максатым, жер титиреп, бул дүйнөдө мындай эле болот да. Акыретте болсо кандай болот? Акыретте дедим, кыяматта болсо кандай болот турган? Кыяматта бул дүйнөнүн баардыгы аңтар теңтер болот да. Тоолор пактадай болуп калат, кара. Ала турган үлгү туган ошол нерселер мындайча айтканда бизге эскертүү да, Аллах Тааладан берилген эскертүү. Бул түрк элинин өзүнө эмес да, бул дүйнө жүзүндө эскертүү да, мындайча айтканда. Күнөөлөр көп болуп дүйнө жүзүндө болуп атканда ушундай эскертүүлөр келип турат экен да. Ошол күнөөлөрдөн этият болуп, мындай тыйылыңыздар туугандар. Не только ошол кыйынчылык келгенде гана Аллахты эстебей, баардарчылыкта мындай жакшы, тынч жашоодо Аллахка сүйкүмдүүрөөк пенде кайсыл десе, тынч жашоосунда, бактылуу жашоосунда Аллахка зикир айтып, Аллахка ыраазычылык айтып, шүгүр айтып жашаган адам экен да. Ошондой кыйынчылык, жер титиреп ушундай келип калганда гана эстеп эмес, түшүндүңүздөр а? Тынч убагында да эстеп турушубуз керек Аллахтычы. Аллахка шүгүрлөрдү айтып турушубуз керек, күнөөлөрдөн алыс болушубуз керек туугандар. Буга чейин канчалаган пайгамбарлар өзүнүн коомдоруна эскертүү айтты, канчалык айтты, болбоду. Көтөрдө Худ алейхиссаламдын коомунда эркектер бузулуп кеткен үчүн көтөрүп туруп не кылды? Иттер да үрүдү дейт да, ошондойчу. Иттер үрүп, ушундай жаныбарлар өтө неме кылышты дейт. Ошондо да көтөрүлүп туруп кайра жерге түштү да. Эркектер бузулуп, аял албай өздөрү менен өздөрү ошентип жаман жолго түшүп кетишкен да. Грубо айтканда голубой болуп кетишкен.
Алла сактасын. Азыр дүйнөдө даже бири менен эркектер үйлөнүп атат, кыздар бири-бирине турмушка чыгып атат. Бузукулуктун көп чеккен чеги жетип кетип атат да. Айтайын деген максат туугандар ошол күнөөлөрдөн алыс болуп, иншалла сооптуу амалга жакын болуп, анан эсеп ачылды дейт Кыргызстандан Түркияга. Бул рия же болбосо эл көрсүн, эл мактасын, ушундай акчасы көп экен деген максатта эмес туугандар. Бул мынакей 5000 сом, 5000 сом дебедим, адашып атам көп эле. 1000 рубль туугандар. Ошол 1000 рубльди иншалла Түркиянын эсебине жөнөтөбүз. Сиздин да колуңуздан келсе иншалла жөнөтүп коюңуз. Ничего себе, бул Баястан акча жөнөтүп атат. Мен деле бир 500бү, 200бү, колдон келсе 1000 жөнөтүп кое берейин деген максатта сиздерге мындай үлгү катары сиздер да которушуңуздар каалап ушинтип көрсөтүп айтып атабыз туугандар. Эгер айтпай эле жөн эле жөнөтүп койсок деле болот да булчу. Бул бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана. Мусулман бир туугандар кыйналып жатат, аларга жардам керек да. Сиздерге да кеңешим айтарым, келиңиздер жардам берели, бир аз колдоо көрсөтөлү. Мусулман бир туугандаргаларчы. Бизди түрк тилдүү дейт, биздин ошол ата бабаларыбыз мындай акыркы ошол баштапкы түрк тилдүү дейт. Ошол жактан ата бабаларыбыздын мындай кандай десем связы бар да, байланышы бар. Биздин бир тууган мусулман бир туугандар болот. Дүйнө жүзүндө кайсы мамлекет кыйналып аткан болсо, Мьянма болобу, Сирия болобу, нары жакта Палестина болобу, ошол мусулман бир туугандар биринчи чыкчууда дүйнө жүзүндөчү. Новостилерден, жаңылыктардан канча көрүп эле жүрөм да менчи. Сиздер кандай билбейм, бирок Эрдоган мырза, Аллахым ыраазы болсун, андан чыгат дагы жардам берет. Антпегиле деп хотя бы сөз менен айтат да. Не туура эмес кылып атасыңар, не кордоп атасыңар мусулманды депчи. Эми өзүнө ушундай кыйынчылык туш келип калды. Аллахым сабыр берсин, күч кубат берсин. Бир аз эгер түрктөрдөн бир экөө көрүп калса дагы, түшүнүп аткан болсо, сиздерге сабыр тилейбиз туугандар. Биз бул жактан мындайча айтканда жүрөгүбүз ооруду, ички дүйнөбүз кыйналды. Мусулман бир туугандар канчалаган балдар, жаш балдар, 2000дей адам. Азыр жакын эле көрдүм, Нуржигит Кадырбеков айтып атат, 5000дей деп атат да. Бул статистика боюнча эгер расмий түрүндө, эгер көп боло турган болсо 100.000дей болуп кетиши мүмкүн деп атат да. Канчалаган адамдар көз жумду, канчалаган жаракат алды, инвалид болду, тоо алдым. Дуа кылып коеюн туугандар. Аллахым ыраазы болсун, сиздер да жок дегенде ушу дуа кылып коюңуздар. Бисмилля. Я Рахим, я Рахман, я Куддус, я Джаббар. О райымды, мээримди, боорукер зат, угуп турасың, билип турасың, сезип турасың. Биздин кандай жашап атканыбызды көрүп турасың, Аллахым. Я Рахим. Сен Куранда айткансың, силердин күрө тамырыңардан да жакынмын дегенсиң, Алла. Ошол Турциядагы, Сириядагы мусулман бир туугандар өттү, Аллахым, көз жумушту, кыйынчылыкка туш келишти. Өтүп кеткен баардык мусулмандарды өзүңүн ырайымыңа, өзүңүн мээримиңе ала көр, күнөөлөрүн кечире көр, тозоготунан, кабыр азабынан сактай көр, Алла. Туган уруктарына, тааныштарына, Аллахым, ата энелерине, балдарына, баарына сабыр, күч, кубат, кайрат бере көр, я Рахим. Ошол оору сыркуулардан аларда өзүң сакта, өнүгүү жолуна сал, өнүгүп өсүшсүн, я Рахим. О райымды, мээримди зат, угуп турасың, билип турасың, сезип турасың. Жана дүйнө жүзүндө анчалык мусулмандар кыйналып аткан болсо, ошол кандай нерсеге муктаж болуп аткан болсо, ошол нерсесин чечип бере көр, я Рахим. Сен гана берүүчүсүң, сен гана жаратуучусуң, я Аллахым. Сенден гана жардам сурайбыз, сага гана сыйынабыз, я Алла. Бизди туура түз жолго багыштай бер, баардыгыбызга хидаят, ыйман бере бер, я Алла. Бейиштик кыла бер, я Рахим. Угуп турасың, билип турасың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү көбөйсүн, я Аллахым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын, я Аллахым, аркасында ээрчиген мусулмандар көбөйсүн, я Рахим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деди, я Аллахым. Бирок азайдык, я Рахим. Канча болсо да азайып калдык, я Рахим. Дагы көбөйүүбүзүн насип кыла бер. Динге бекем, дин менен жашашыбызды насип кыла бер. Дүйнө жүзүнө тынчтык, биримдик, ынтымак, жакшылык бере бер, я Аллахым. Угуп турасың, билип турасың, сезип турасың. Өзүңө чегишүүлөр мактуулар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн салымдар жана салават болсун. Астагфируллах, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар. Амин.
Ошол туугандар, баарыңыздарга тынчтык каалайбыз, ийгилик каалайбыз, биримдик каалайбыз. Бири-бирибизди колдоп коштойлу. Мусулманга күйбөсө, анда башка ким күйөт да? Мусулманга күйөлү. Бири-бирибизди колдон тарталы, кыйынчылык болсо колдон тарталы туугандар. Кыйынчылыкка кайра түртпөйлү. Биз баардыгыбыз бир тууганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүбүз. Биз өнүгөлү, өсөлү туугандар. Кайра башка мусулмандар, башка адамдарды исламга чакыралы, үлгүлүү бололу, ынтымагыбыз, биримдигибизди көрсөтөлү. Иншалла пайдасы тийсин ушул видеонун. Рия эл көрсүн, ал жак бул жактардан Аллахым өзү сактасын. Өзү сактасын, өзү сактасын, өзү сактасын. Баарыңыздарга жакшылык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Бар болуңуздар.